Кутман таң, ардактуу көрөрмандар. Мен Наргиза Каганер, стилист. Бүгүн сиздерге гардеробтогу түстөрдү айкалыштыруунун 3 жолун көргөзөм. Биринчи образыбыз сары, көк, розовый өңдөрдү кантип айкалыштырабыз, кийип көргөзөйүн. Мен образымды көрүп тургандай, 4 ачык түстү айкалыштырдым. Эгер сиздерге 4 түс абдан көп болсо, жашоо образыңызга туура келбесе, анда 2 түстү эле калтырсаңыз болот. Эң негизгиси баары ачык болуш керек да. Меникинде ачык көк, ачык розовый же ачык сары. Анан мисал үчүн сарынын ордуна сиз ак өңдү калтырсаңыз болот дагы. Ошондо образыңызда 2 гана түстүү өң болот. Экинчи образ чогултам. Ал үчүн мага шым керек. Боз түстөгү. Андан кийин көйнөк. Многослойность деп коебуз, ошондуктан ички майка да керек. Боз, ак жана кара түстөр нейтралдуу деп аталат. Бул түстөргө сиз бардык башка өзүңүзгө жаккан өңдөрдү кошуп, айкалыштырып кийсеңиз болот. Мисал үчүн сары, күрөң, көк, жашыл жана башка сизге жаккан түстөр. Акыркы 3-чү образды чогулттум. Бул кийимдер образда кандай көрүнөт? Азыр кийип көргөзөйүн. Эгер сизге өтө ачык образдар жакпаса, анда монохром образын колдонуңуз. Бул учурда сиз бир өңдү аласыз, өзүңүзгө жаккан, мисалы үчүн мен розовый түсүн алдым. Анан монохром болуш үчүн күңүрт өңдөрүн аласыз. Мисалы үчүн розовый, бордовый и фуксия. Мен кийип турган образ монохром деп аталат. Бүгүн сиздерге түстөрдү айкалыштыруунун 3 ыкмасын көрсөтүп бердим. Бул образдарды күнүмдүк жашооңуздарда колдонуп, дайыма саркеч кийинип жүрүңүздөр. А мен сиздер менен коштошпойм. Кийинки эфирде жолугушканча сак саламатта туруңуздар.